Коопсуздук кеңештин чакан курамдагы жыйынында кабыл алынган чечимдер аткарылууда. Анда өкмөткө, облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүктөрдүн жетекчилерине жана Бишкек, Ош шаарларынын мэрлерине сунуштамалар берилген. Алар чек ара райондорунда айыл жерлеринде эпидемияга каршы жана практикалык иш-чараларды күчөтүү, фермерлердин өндүргөн товарларын сатуусуна тоскоолдуксуз өтүүсүн камсыз кылуу боюнча соода базар комплекстеринин ээлери менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүү. Дагы кандай чечимдер кабыл алынган жана алардын аткарылышы кезектеги сюжетте. Азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу коронавирус инфекциясынын тарашына каршы күрөш боюнча иш-чараларга республикалык бюджеттен жетишерлик каражат караштыруу, ошондой эле укук коргоо органдарынын жана монополияга каршы жөнгө салуу агенттигинин жетекчилерине санитардык мааниге ээ товарларга бааларды негизсиз көтөрүү жана алып сатуу максатындагы абийирсиз ишкерлердин аракеттерине бөгөт коюу. Булар президент Сооронбай Жээнбековдун төрагалыгы астында өткөн коопсуздук кеңештин чакан курамындагы жыйынында кабыл алынган чечимдерден. Андан бери күнүгө азык-түлүктүн баасынан аймактагы абалга байкоо жүргүзүлүп көзөмөлгө алынууда. Азык-түлүктөргө баалардын баары туруктуу, мындай өтө анча-мынча өсүштөр бар, бирок мындай кескин түрдө спекуляция фактылары же кескин түрдө өсүү фактылары жок. Бир гана ошо Жалал Абад шаарында, ошо жана Сузак районунда ушундай фактылар чыкты деп, азыркы убакытта ошо базарга эл көбүрөөк келип, негизги азык-түлүктөрдү көбүрөөк көлөмдөрдө сатып алуулар болуп атат деген маалымат түшүп атат бизге азыр. Ошол себептен биз дагы бир сыйра ошо жүк ташуучулар менен, поставщиктер менен байланышып, ошо Жалал Абадтын өзүнө керектүү кошумча көлөмдөрдү камсыз кылгыла деп ушундай жумуш жүргүзүлүп атат. Ал эми коңшу мамлекеттер менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү жана коронавирус инфекциясынын жайылуусуна бөгөт коюу, региондогу экономикалык активдүүлүккө багытталган чараларды координациялоо боюнча биргелешкен аянтчаларды түзүү чечими дагы аткарылууда. Азыркы тапта өкмөттүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүктөрү абалды кылдат көзөмөлгө алган. Коркунучу жогорку деңгээлде болгондуктан өлкөнүн көзөмөлдөп өткөрүү пункттары күчөтүлгөн режимде иштеп жатат. Өзбекстан менен кээ бир участоктарыбыз бар. Ошол жерлерге биз азыр чыгарууга, киргизбөөгө биз азыр бөгөт койдук. Бизде ушул Кадам жайдагы центральный пропускной пункт бар. Ошол жерден официально ошо врачтардын текшерүүсү боюнча өтүп ататтар. Учурда республика боюнча 22 санитардык контролдук пункт бар. Мындан сырткары коронавирусту аныктоо үчүн Бишкекте 2, Ошто 1 лаборатория иштеп жатат. Ошондой эле стационар сыяктуу жабдылган мобилдик лабораториялар ишке киргизилүүдө. Алар анализдерди ташуу татаал болгон жерлерде иштешет. Лабораторных работников пока только 20, но мы готовим еще больше специалистов, чтобы... Учурда 100 реаниматолог, инфекционист даярдалды. Лаборатордук адистердин саны азырынча 20, бирок дагы даярдайбыз кезек менен иштегенге. Биз адистерди окутуу, даярдоо боюнча аракеттерди улантабыз. Азыр бейтапканаларда окутуу башталды. Бул абдан чоң жумуш. Бүгүндөн баштап телеконференцияларга өттүк. Бүгүнкү күндө дүйнөнү дүрбөлөңгө салган илдеттен коргонуу, алдын алуу чаралары өлкөдө күчөтүлгөн. Коомдук транспорттор, эл көп чогулган жерлер дезинфекцияланып турат. Коопсуздук кеңештин чечимине ылайык 8 апрелге чейин менчигинин түрүнө, ведомстволук таандуулугуна карабастан баштапкы, орто жана жогорку кесиптик билим берүүнү уюштуруу үчүн кезексиз каникул жарыяланган. Эми алар жөн эле таркатылган жок. Алар эми ошолор үйлөрүндө отурсун деп, көп жанагы массовый жерлерге барбасын деп, ооруп калган бир киши болсо ошо оорун деген андан ары таркатып ийбесин деген ошондой эме менен 3 жумалык каникулга таркатылды. Коопсуздук кеңештин жогоруда белгиленген чечимдери ар бир мамлекеттик органдардын жоопкерчилигин күчөтүүгө багытталган. Алардын аткарылышы өлкө башчынын жеке көзөмөлүндө. Каждое поручение жестко контролируется со стороны главы государства. И я сегодня, не помню, что определенные поручения, чтобы не выполняются, они все выполняются в сроки вовремя. Калктын ден соолугу биринчи орунда. Өлкө башчы баса белгилегендей, коронавирустун алдын алуу чаралары тууралуу жарандар өз убагында такталган маалыматтарды алып туруусу зарыл. Санайрып заманында такталбаган маалыматтар социалдык тармактарда таркап кетүүдө. Күмөн салагандар бар, шек салагандар бар. Айрыкча биздин жакын коңшубуз Боордош Казакстан мамлекетинде бул илдет катталгандан бери кооптонуу да күчөйдү. Бул эми табигый көрүнүш. Биз мындан ары дагы ушу ишибизди күчөтүп, эң негизгиси коомчулукка маалыматты ачык, ыкчам берип турушубуз керек.
Президент Сооронбай Жээнбеков тийиштүү мамлекеттик органдардын жетекчилеринин жеке жоопкерчилиги жөнүндө эскерткен. Жыйында зарыл болгон иш-чаралар тиешелүү деңгээлде ишке ашырылбаса эң катуу чаралар көрүлөрү белгиленген. Айпери Самат кызы, Бакыт Кыязов, ЛТР, Бишкек.